Кабырдын азабынан эң бир куткаруучу амал пайгамбарыбыз айткан Аллахтын зикри дейт. Аллах субханаху ва тааланын зикри. Акыркы сөзүм ушу хадис менен аяктайын. Имам Бухари рахматуллахи алейх өзүнүн Сахих Бухари китебинде акыркы хадисти алып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Калиматани хафифатани аля лисан, сакилатани фил мизан, хабибатани лир рахман, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим." Эки сөз бар, тилге өтө жеңил, таразада өтө оор. Ар-Рахман мейримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Ушу эки сөз ушундай экен туугандар, тилге жеңил, эч кандай оор эмес, машаккаттуу эмес, кыйын эмес. Таразага салсаңыз өтө соо оорду баса турганы. Ал эми Ар-Рахман Аллах субханаху ва таалага өтө сүйкүмдүү. Ал кайсы экен? Субханаллахи ва бихамдихи.